Мен Ибрайым менен Исхакка берген жерди сага жана сенден кийинки укум тукумуңа берем dedi. Анан Кудай андан ага сүйлөгөн жерден көтөрүлүп кетти. Ошондо Жакып Кудай ага сүйлөгөн жерге таштан эстелик тургузуп, анын үстүнө атап куюу курмандыгын коюп, анын үстүнө зайтун майын койду. Ошентип ал Кудай өзүнө сүйлөгөн жерди Бейтел деп атады. 16. Анан алар Бейтелден жөнөп кетишти. Эфратага бир аз калганда Рахел төрөдү. Анын төрөтү оор болду. Ал төрөттөн кыйналып жатканда аначы кемпир мындай деди: "Коркпо, анткени мунуң да уул болот." Жан чыгып бара жаткан Рахел баланын атын Бен Они койду. Бирок баланын атасы анын атын Бенжамин койду. Рахел өлүп, Ефратага бараткан жолдун боюна коюлду. Башкача айтканда, Бейтлехемге коюлду. Жакып анын мүрзөсүнүн үстүнө эстелик койду. Ал мүрзөнүн үстүндөгү эстелик бүгүнкү күнгө чейин турат. Анан Исраил жолго чыгып, Эйдер мунанасынын артына чатырын тикти. Исраил бул өлкөдө жашап турганда Рубейим барып, атасынын күңү Била менен жатып чыкты. Муну Исраил укту. Жакыптын 12 уулу бар эле. Леянын уулдары Жакыптын туну Рубейин, андан кийинкилери Шимон, Леби, Жүйүт, Исахар жана Забулун. Рахелдин уулдары Жусуп менен Бенжамин. Рахелдин күңү Биланын уулдары Дан менен Напталы. Леянын күңү Зилпанын уулдары Гат менен Ашыр. Жакыптын бул уулдары Месопотамияда төрөлүшкөн. Ошентип Жакып атасы Исхакка, Ибрайым менен Исхак жашаган Мамреге, Кирият Арбага, башкача айтканда Хебронго келди. Ошондо Исхак 180 жашта эле. Исхак каарлыгы жетип, өмүргө тоюп, көз жумуп, өз элине кошулду. Аны уулдары Эйсап менен Жакып коюшту. 36 бөлүм. Эйсаптын башкача айтканда Эдомдун санжырасы мындай. Эйсап Канаан кыздарынан аял алды. Ал Хеттик Эйлон кызы Аданы, Хибилик Сибон уулу Ананын кызы Олибаманы жана Исмаил кызы Ныбайоттун карындашы Басматты алды. Ада Эйсапка Элипазды төрөп берди. Басмат Ребуэлди төрөдү. Олибама Жейушту, Жаломду жана Коракты төрөдү. Эйсаптын бул уулдары Канаан жеринде төрөлүштү. Эйсап аялдарын, уулдарын, кыздарын, үйүндөгү бардык адамдарын, үйүр малын, Канаан жеринде тапкан бардык мал мүлкүн алып, бир тууганы Жакыптан бөлүнүп башка жерге кетти. Анткени алардын мал мүлкү аябай көп болгондуктан бирге жашай албай калышкан эле. Малынын көптүгүнөн аларга жашаган жери тардык кылды. Эйсап Сейир тоосуна жайланышты. Эйсап бул Эдом. Сейир тоосундагы Эдомдуктардын атасы Эйсаптын санжырасы мындай. Эйсаптын уулдарынын аттары: Эйсаптын аялы Аданын уулу Элипаз жана Эйсаптын аялы Басматтын уулу Ребуэл. Элипаздын уулдары Тейман, Омар, Сепо, Гатам жана Кенас. Тимна Эйсаптын уулу Элипаздын күңү болгон. Ал Элипазга амалыкты төрөп берген. Эйсаптын аялы Аданын уулдары ушулар. Ребуэлдин уулдары Нахат менен Зерах, Шама менен Миза. Булар Эйсаптын аялы Басматтын уулдары. Булар Эйсаптын аялы Сибондун уулу Ананын кызы Олибаманын уулдары болгон. Ал Эйсапка Жейушту, Жаломду жана Коракты төрөп берген. Мына булар Эйсаптын уулдарынын башчылары. Эйсаптын тунуулу Элипаздын уулдары: Тейман башчы, Омар башчы, Сепо башчы, Кеназ башчы, Корак башчы, Гатам башчы, Амалык башчы. Булар Эдом жериндеги Элипаздын башчылары. Булар Аданын уулдары. Эйсаптын уулу Рагаилдин уулдары булар: Нахат башчы, Зерах башчы, Шама башчы, Миза башчы. Булар Эдом жериндеги Ребуэлдин башчылары. Булар Эйсаптын аялы Басматтын уулдары. Эйсаптын аялы Олибаманын уулдары булар: Жейуш башчы, Жалом башчы, Корак башчы. Булар Эйсаптын аялы Ананын кызы Олибаманын башчылары. Булар Эйсаптын уулдары жана алардын башчылары. Бул Эдом өзү.